Мен Сооронбай Шариповичтин жакшы инсан экенин, ыймандуу адам экенин танбайм. Бирок как президент өзүнүн берген антын аткара албагандыктан ушул көйгөй чыгып атат. Элдин ичи чыккан жок. Элдин ичи чыккан жок. Коррупционерлер, мамлекетти тоноп жегендер, мамлекет несебинен байыгандар, мүлктөрүн жашырып алгандар, канча деген төңкөрүш болду. Ошолордун баары тең кумга сиңгендей бүгүн эл билбей каяка кеткенин билбей калгандыктан, экономика өспөй, кедейчилик күчөп аткандан эл көчөгө чыгып отурат. Калыстык кылыш керек. Тегерек четиндеги көзүн май баскандар, өзүбүз кире албай калгандар ушул абалга алып келди бүгүнкү күндө. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылам. Сизде мындай сабак болбош керек. Сиз бүз күчүңүздү элге жумшап, тегерек четиңиздеги жөн эле келип кошомат кылгандардын көзүн тазалап, жана элдин мүдөөсү чыкпай калган, эл албай калган, качып кеткендердин мүлктөрү элге кайтарылып, жеп алгандарын кайта кусуп берип, экономика оңолуп, кедейчилик жоюлганда, мен ойлойм, мындай эч качан кайтарылбайт, болбойт мындай сабактар. Урматтуу депутаттар, мен көп сүйлөбөйүн, мына калыс сөзүмдү айтып коеюн дедим. Биз бардык мыйзамдуу нерсени колдойбуз. Дүйнөсүнө мокочо болуп көрүнбөшүбүз керек. Ар дайым мыйзам жолунда биз жакшы өзгөртүүлөргө, реформага барышыбыз керек.